Камчыбековна, урматтуу депутаттар, урматтуу Акрам Камбаралиевич, өзгөчө кырдаалдар министри. Бир жылда ушу өзгөчө кырдаалдарды алдын алуу, СПМ жана башка деп атасыңар. Канча каражат каралат өзү бюджеттен? Жалпы 400 миллион тегерегинде. 400 миллион сом. Азыр мына бир чакан шаар Исфана шаарына келтирилген зыян 55 миллион сом деп атасыздар. Табалды Гапырович туура айтып кетти. Эгер алдын ала иштерден дагы сактануулар болду, бирок маалымат ошол жерде айтылды. 85 метрлик курулган дамба 1 саатка да туруштук берген жок. Сапаты өтө начар болгон деп. Туурабы? Дамба курулган, туура айтасыз, басыз ишканасы аркылуу курулган экен. Ошонун жарымын уже алып кетти деп атат да. 1 саатта туруштук берген жок, сапаты начар, туурабы? Туура. Бирок өзүнүн милдетин аткарды, коргоочу функциясын аткарды. Ошончо каражат кетирип 1 саатка аткарган, билбейм кандай бул бааланат. Кийин эки сөздүн бири каражат жок деген сөз болуп атат да. 2012 жылы Базыр-Короң районунда чоң сел болгон. Ошол кездеги төрага Асылбек Шарипович болуп, бир топ депутаттар барып, ордунда көргөнүздө 35-40 миллион сомго сел каналы курулган. Мына ошол кесепеттен мындай кутулду да бир курулуш менен. Бир жолу каражатты карап, капиталдык каражатын бөлүп, маселени чечүү зарыл кээ бир жерлердечи. Акрам Камбаралиевич, мен мындай бир маалымат иретинде айтайынчы. 1958 жылы БЧК Чүй каналын эч кандай оор техникасы жок эле кол менен, кетмен, күрөк, лопатка менен куруп чыгышкан. 100 километр 50 миң гектардын тегерегинде. Жергиликтүү элди мобилизация кылып, техниканы, тиги жумушсуздуктан пособие алып аткан жарандарды мында бир комплекстүү аракет кылып чечпейлүү маселени. Жыл сайын 10 секунд бересизби? Кошумча 10 секунд. Жыл сайын кесепети менен күрөшүп, миллиондогон чыгымдарды кетирип олтура беребизби? Жергиликтүү бийлик жана башка мындай көп да эмес средстволорчу колго алыңыз, рахмат. Колго алабыз, туура белгиледиңиз. Чындыгын айтканда, көп маселелерди жеринде акча каражат жок деп отура беребизден, жергиликтүү деңгээлде жетекчилер эми кээ бир аймактарда чындыгын айтканда жакшы жумуштар болуп атат. Элди мобилизация кылып, өздөрү ушул арыктарды казып, суу маселелерин чечип, мына өзгөчө кырдаалдарга кооптуу маселелерди, жолдор чечип атат. Муну толук кандуу ушул республиканын аймагында жүргүзүшүбүз керек. Бул жергиликтүү бийликтерден биз дагы талапты кылабыз. Муну эске алабыз, туура белгиледиңиз. Кошулам сизге. Сөз Мавлянова Махаббат Эргеш